Ош облысы Араван районунун Чегабат айыл аймагында мыкты иштер жасалууда. Айтор өсүү өнүгүү бар. Учурда коронавирус илдетине каршы бир топ иш-аракеттер аткарылууда. Ушул тапта айыл аймакта дезинфекциялоо иштери кызуу жүрүүдө. Аталган айыл аймакта түнкү жарыктандыруу толугу менен орнотулган. Айрым автоунаа жолдоруна асфальт төшөлгөн. Мындан жергиликтүүлөр ыраазы. Ал эми Мырза Улукбек атындагы номер 4 орто мектебинде курулуш иштери жүргөн. Ушул тапта ички дизайндары да өзгөртүлүп жаңыланууда. Алдыда жаңы окуу жылына жаркыраган мектепке айланмакчы. Андан сырткары мектептин жарыктандыруусу толугу менен заман талабына шайкеш келген акыркы үлгүдөгү шаймандар менен жаңыланууда. Мен Маманазаров Илхам Абдазарович, Мырза Улукбек атындагы орто мектебинин директору. Ашу 2019-2020 жылдан бери иштеп атам. Бул мектебибиз 1275 орунду болуп курулган, 88-жылы курулган. Бизде быйылкы мына айыл өкмөттүн смета немелери белгиленип аткан мезгилде биз проблемаларды айтканбыз. Бул проблемалар электр линиялар. 88-жылы курулган электр линия баягындай дуалдын ичинде да, эскилиги жетип, ошо узулган жерлери проблема болгон, күз кыш айларында кыйынчылык болгон. Ошондон биз айыл өкмөт немеси айтканбыз, сметный стоимосты тендерге берилген баасы 260.200. Тендердик баасы 208.200 менен базы материалдарды алып келип берди. Бизде өзү бир монтörүбүз бар, иштеп атат. Ошо бүгүн биринчи этажыбыз бүттү, азыр экинчи этажды монтаж кылып атат. Бул айыл өкмөт алып берген немелери азыр биринчи, экинчи этажга жетет. Себеби 3 этажда берди. 76 канасы бар. Чоң да. Ошон үчүн азыр экинчи этаж бүтөйүн деп калды. Ошондой иштер болуп атат. Айыл өкмөттөр айыл өкмөт постоянно биз мектептерге жардам берип атат. Бүгүнкү проблемабыз ошо электр линияларды алмаштырып ордуна коюш. Ошондой эле дагы бир мектеп Тойчу Кочубаев атындагы номер 17 орто мектебинде айнек терезелери жаңыланып, заманбап пластиктер орнотулган. Андан сырткары аймактарды өнүктүрүү жана санааттештирүү жылында айыл аймактагы мектептер толугу менен санааттештирилип бүткөн. Ошондой эле Араван районунун Чегабат айыл өкмөтү башка айыл аймактар сымал эле көйгөйлөрү да жок эмес, бар. Алардын эң негизгиси сууга суу маселеси. Ал эми таза суу көйгөйү эбак эле 100%га чечилген. Андан маселе жок. Учурда сууга суу тартыш. Анткени дыйкандар суу тартыш болуп, үлүш жерлерин сугара албай убара тартышууда. Араван эли жылына 2-3 жолудан эгип жыйнап алган болсо, быйылкы жылы суу тартыштыгына байланыштуу экинчи эгинди эге албай турушат. Дүйшен Абдраимов жетим сотик жеринен жыл сайын 2-3 түшүм алат. Быйыл сууга суунун тартыштыгынан кыйналып турат. 10 күндөн бери арыктар кургап суу көрбөй жатканын айтат. Азым дыйкан чарбасы. Şu yerde жетим сотик жерим бар. Үлүш жерим. Ошо пахта эгебиз, мак эгебиз. Birden pahta kaldı 70 sotik yer. Pahta yaş. Çünkü şu su tartış burada 10 gün yok kaldı. Al avrandı. Almasam mı koyuyordu. Burası su boltu çankadı pahtalar. Ama su gerekiyordu. Daha bir haftadan gün koyması bu oydu. Başka bir nime yok problema. Buraya nime virüs vardı. Yatağınızda bari kalkısı talada cumuş bolutat. Batırlıyken biri oğlat, biri pamidere geldi. Şunu aralaş eginler böyle bir yerde. Arkalı eginler. Aslında göğrağı pahta bulat bizde. Anan makya, anan pamid dikanarız, erte pişer atıran dikanarız olur. Pamidor kılat, pamidordan kartoşka kılat. Şu terilik götürület.
Айлели суунун таршышындыгынан эгиндерин араң сугарып жаткандарын айтышууда. Буга байланыштуу суу адистери экинчи түшүмгө суу аз ичкен эгиндерди эгүүнү сунуштап жатабыз дешет. Суу жетишсиздиги бир 10 күн ашып калды. Кичине жетишсиздик болуп атат. Эл менен сүйлөшүп, азыр биз 1020 гектар жерге обслуживать кылабыз. Эл үлүшү, аренда жерлер. Бул 1020 гектар. 90% эл менен келишимибиз бар. Азыр келишимге немесинде сууду берип жатабыз. Эң кичине кыйынчылык болду. Азыр авран системасы өткөнбүз. Шуның үчүн авран менен жеткирип берип атабыз. Чегабатта негизинен картошка, жүгөрү, буудай, бадыраң, помидор эгилет. Ал эми жылда күрүч эгилип келсе, быйыл суу таршыштыгынан аны экпей калышкан. Учурда суу ассоциациясы түзүлүп, суу жетишсиздигин чечүү жолдору каралып жатканы маалымдалды. Чекабат айыл өкмөтүндө 2 суу пайдалануучулар ассоциациясы бар. Сахи Дарыя суу пайдалануучулар ассоциациясы 1,5 миң гектар жер, 1150, анан башка айыл өкмөтүнүн Юсуп айыл өкмөтүнүн жерин тейлет, кошуп эсептегенде 1,5 миң гектар болот. АВП Кызырабатыбызда, АВП Спасында 455 гектар жер бар. Негизинен Чекабат айыл өкмөтүндө пахта, буудай, мака, андан тышкары кара экиндер эгилет. Бүгүнкү күндө эл картошкасын жыйнап бүттү. Буудай орулуу мезгилинде, арпалар орулуп бүтүп калды. Бадырыңдар эми азыр акырына келип калды, жыйнап экинчи экинге өтөбүз. Бирок элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө папан суу сактагычта мурдагы жылга салыштырмалуу суу аздыгын эсепке алып, экинчи экинде азыраак, бирок шалыны экпүүнү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Негизинен 2019 жылды декабрь айында айылдык кеңешинин депутаттары менен отуруп, жергиликтүү бюджетти талкуусуна карап туруп, өзгөчө билим берүү тармагына көңүл бурганбыз. Биз кантип көңүл бурдук? Биз ар жылына билим берүү тармагынын бирден бир негизги көйгөйүн чечип кетели деп чечкенбиз. Мисалы айтып кетчү нерсе Тулан Исмаилов атындагы орто мектептин быйылкы жылга биз бүт мектепке видео көзөмөл орнотуп бере турган болдук. Жергиликтүү бюджеттен ага каражатты бөлдүк. Улугбек атындагы орто мектептин электр немелери эскирип кеткен экен, бүт баштан аяк монтажын жаңылап беребиз дедик. Көчөбаев атындагы орто мектептин эшик терезелери өтө эскирип кеткен экен, ошону бүгүнкү күндө заманбап билим берүү тармагына туура келе турган аквариумдарды орнотуп бердик. Ага негизинен сметалык баасы 158 миң эле, тендерде 124 миңге, мамлекеттик сатып алуулар мыйзамы боюнча 124 миңге түшкөн. Андан тышкары биз мына бүгүнкү күндөгү кырдаалга байланыштуу коронавирус оорусу чыкты, COVID-19 чыкты деп тегелен эле отуруп калбастан, элибиз дыйканчылык менен алектенип атат. Бүгүнкү күндө дыйкандарыбызга келүүчү сугат суусуда кичине бир 10 күндөн бери суу тартыштык пайда болду, бирок кургап кеткен жерибиз жок. Ал эми башка иштери боюнча айтып өтө турган болсом, биз эми коронавирус оорусу менен деп туруп калбай эле элге кызмат кылып келүүдабыз. Мисалы айта кетчү нерсе, быйылкы жылга 1,5 километр мына жарыктандырууду азыр ушул айдын ичинде эле бүтүрүш алдында турабыз. Көчөлөргө өзүбүздүн Чекабат айыл өкмөтүнүн аймагынан баштап толук мынабу негизги жолубузду жарыктандырайлы деп аракет кылып атабыз. Мындан тышкары мамлекет тарабынан дагы мына Тургунов атындагы жатак мектеби бар, бир мектеп. Ал мектептин окуу корпусу эскилиги жеткен эле заключенияларын алып, onun корутундуларын алып, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан толук спорт залы менен, тамактана турган жайы менен баштан аяк курулушу башталды. Андан тышкары ички жолдорубуз 1 километр, негизги жолубузду 1 километр асфальт кылабыз деген пландарыбыз бар. Ал түрткү берүүчү грант эсебинен пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө биздин проекттерибиз өтүп, мамлекет тарабынан уже каражат бөлүнүш башталды. Ага дагы жергиликтүү бюджеттен коюшула турган салымыбыз бар. Коронавирус оорусуга каршы негизинен айыл өкмөт кызматкерлери жакшы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Соода точкалары, элге кызмат кылып келип аткан точкалар бардыгына толугу менен антисептиктер жеткизилген. Бардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бет кап менен соода кылыш, элдердин арасында
o'zincha 1,5 metr degan distansiyani qarmoq turali to'liq tushuntirish ishlari yurgizilgan. Andan tashqari biz buna MCS tarafidan bekor dezinfeksiya ishlari yurgizilib yotadi. Chekot ayol hukumatida 99 ko'cha bo'la turgan bo'lsa, o'shul ko'chalarning barlig'ini dezinfeksiya ishlarini yurgizib, buna qirdalga baylanishdi, elga xizmat qilib kelyapmiz.